Кыргызстан ЭЭПке кирген жылдары тоок чарбаларынын иши солгундап кеткен. Анткени бажы төлөмдөр алынган соң Казакстан менен Орусиядан жумурткалар кыйынчылыксыз кирип өлкөнүн базарларын ээлей баштаган. Орусия жана Казакстандан Кыргызстанга кирип жаткан жумуртканын баасы төмөн болгондуктан ортодогу алып сатуучулар арзан жумурткага качырып, жергиликтүү ишканалардыкы өтпөй калган. Бул өзгөчө жайдын ысык күндөрүндө өндүрүшкө терс таасирин тийгизген. Бирок соңку жылдары канаттуулар фабрикасын түптөп өз алдынча чакан ишкерлик баштагандар арбыды. Базаркоргон районунун Кызыл Ай айылынын тургуну Гүлбарчын Манмасалиева жолдош экөө мындан 6 ай мурун тоок ферма ачкан. Жумуртка багытындагы 1000ден ашык балапанды 3 айлык мезгилинде сатып алышса, учурда алардын бардыгы жумуртка бере баштады. Жаш ишкер башында ферманы ачуу үчүн көп каражат жумшап, кыйынчылыктар болгонуна карабай ишин жандантуу үчүн болгон күч аракеттерин жумшаган. Азыр болсо күнүнө 1300 жумуртка алып, базарларга сатыкка чыгарат. 3 жумуш орнун түзүп, айылдаштарын толук жумуртка менен камсыздап келет. Чакан канаттуулар фабрикасына кесиптешим Ильяс Турдубай уулу барып келди. Азыр биз ушу тоок сарайыбызда турабыз. Тоок сарайыбызда жумуртка багытында тоокторду алып киргенибизге 1-октябрда алып киргенбиз. 1-октябрдан баштап 1 ай бактык. Анан 1-ноябрдан баштап анан жумуртка бере баштады. Ага чейин кыйынчылыктар болду. Себеби жемдин баасы жогору болгончо, мисалы бир жегенде булар 4 кап жейт. 5 тонна жем алабыз айына. Ал бир 170 миң, 160 миңден жогору болот. Анан жемден жемге жеткириш биз үчүн аябай башында кыйын болду да. Себеби жеткире албай, жумурткага кире элек, доход ала элекпиз. Ага чейинки расходторубуз, мисалы башында фундамент куюп, дубалын көтөрүп, үстүн жаап, андан сырткары мына клеткаларды алдырганбыз. Бул клеткаларды Бишкектен алдырганбыз. Бишкектен 200 миңге клетка алдырып, анан келиш менен 240 миңге түштү. Ар бир булар өзүнчө комплект болуп келет. Комплекттерди баарын бири-бирине кураштырдык. Анан сварка иштери болду. Мисалы бул жердечи жолдошум өзү кылган үчүн бардыгына. Мисалы суу түтүктөрүн тартты. Мына суу иче тургандарды заказ кылдык Бишкектен. Тоокду алып келерден 1 ай мурда бардыгын жайгаштырып, светтерди коюп, анан 1 ай калганда бүт дезинфекция кылып, сарайыбызды жаап койдук. 1 айда 1-октябрда тоокторубуз келди. Ар бир клеткага 4төн жайгаштырып, анан 1 ай дегенде анан жумурткага кире баштады да. Ага чейин ар кандай стресс болуп чочуй беришет. Мисалы чужой адам кирсе чочуйт. Обязательно халатка көмүшөт булар. Халат кийесиң, жолугуң бир түстө болуш керек. Жолугуң башка түс болсо дагы булар стресс болуп чочуйт да. Но клеткалардын арасында буттары кынчылып калат, канаттары кайрылып калат. Тез-тез карап, температура, эгер температура түшүп кетсе да болбойт, өзү нормада 20 градуста болуш керек. Мисалы өтө суук болсо дагы буларга шамалдап калат, ичи өтүп калат. Суук болсо булар жемди көп жейт да, өзүнүн пайдасына иштей баштайт да. Ошон үчүн градусын тез-тез карап, мисалы кыш маалында. Ал эми мындай жазда температура жогорулап кетет. Ошонусун карап турабыз, вентиляторлорду иштетебиз. Керектүү айнектерди ачып коебуз. Анан ошондой башында ошо финансы жактан кыйын болду. Себеби мына сарайды түптөп тургузуш кыйын болду, аябай элечи. Карызга баттык. Анан секин-секин жумурткага кирип, Кудайга шүгүр, секин-секин акталып баштады да. Сатуу жактарына айтсам, ушул өзүбүздүн айылдан магазиндерден, Базаркоргон базарынан Жалал абадка чейин доставка менен алып барып беребиз. Анан булар эми массасына, граммына карап категорияларга бөлүнөт да. Ошо категорияга карап баасы көтөрүлө берет да. Кичине чоң болчу. С1, С2 категорияларында. Азыр эми бир күндө 42, 43 лоток жумуртка алабыз. Таңгамал 7ден баштап обедке чейин ушу короодон чыкпайм. Буларды карап суусун карайм, жемин берем, жумурткасын терип алам.
эгер түштөн кийинки калып кетсе дагы мына жумурткалар табарынып ийип кетет да, себеби баягы жемдер түшүп калат үстүнө, чүчкүрөт, пышкырат тоокторчу. Анан таза болуп чыккан жакшы да, жумурткаларчы. Анан ушинтип перчатканы кийип алып, ар бирин терип, анан лотокторго жайгаштырып, анан сатыкка алып чыгам, болбосо үйдөн келип алып кетишет. Ушундай эл көнө баштады да. Негизи өзү аябай жакшы кирешелүү бизнес экен. Бала чакабызды ушу тоок жумурткасы менен багып атабыз да. Ошондо эми башында 2000 тоок кылы алабыз деп пландаганбыз да. Ошон үчүн байкасаңыздар четтеги клеткабыз бош турат. Ал жака каражаттын жетишсиздигинен жеткире албай, киргизе албай калдык. Өзүнүн негизи жакшы карап, менет кылып, эме кылсаң түйшүгү көп экен, бирок анын артында жакшылыктар бар экен да. Үй бүлөңү баксаң болот экен. Анан ушу айыл өкмөттөн бизге жер берилип, бир мындай инвестиция дейби, ошондой бизге жардам берсе, биз мындай расширение кылып чоңойтконго ой максаттарыбыз бар да. Азыркы учурда бул жерден башка бир адырга салып атабыз, сарай. Эми фундамент түптөлүк үстү көтөрүлө баштады да. Эми келечекте көбөйтүп мындай эме кылайын деген ойлорубуз бар да. Жумуртканы көбөйткөн ойлорубуз бар.